Мына адам баласы ооруганда лечение кылып келгенге акысы бар да туурабы? Эки жүздүү саясатчылар, аферисттер мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне туулган күнүңүздө Райым Досумге чейин жебей тургула деп отурбадыңыз беле? Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурган. Канча президент бар өзү? Кыргыз парламенти сизден акча, бийлик сурабай атабыз. Биз эркиндик сурап атабыз. Микрофондун эркиндигин сурап атабыз. Туура айтылды ушул жерде, Шайлбек Карабекович. Айта турган жерге айтып, дей турган жерге деп коргоп келдим. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Баарыңыздарды ороз айы менен куттуктайм. Мына акыркы бир апта десем болобу? Бир аптадан бери мына абдан көп кара пиарлар уюштуруп атат, айрыкча менин үстүмдө. Ушуну мен сурайын деп аттым эле. Ушуну кимдер уюштуруп атат? Ошол блогерлердин, журналисттердин артында кайсыл саясатчылар турат? Же бир эл аралык атайын бир кылмыштуу топ барбы? Мына адам баласы ооруганда лечение кылып келгенге акысы бар да туурабы? Мен 15 күнгө лечение кылып келсем болбой, ошону дагы ызычуу кылдыңыздар. Урматтуу фейктер. Экинчи мына кечетен бери атазып митинг уюштурат экен деп атасыңар. Урматтуу фейктер, фейктин артындагылар. 200 саясатчылар, аферисттер. Митингти ошо өзүңөр уюштурасыңар. Мен өмүр бою мамлекетчил болуп келгем. Мамлекеттин туусу үчүн, спорт үчүн кыргыз желегин кучактап дүйнөлүк аренада ыйлаган балам. А силер болсо мага тескери кылып туруп митинг уюштурат деп атасыңар. Ошол тилегиңер таш капсындагы өзүңөр менен өзүңөр болгула. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, мына мандат боюнча. Мандат бул адамды бейишке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне атазы мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртазалиевке. Силер кара пиар кылып атасыңар. Шуну ким кылып атат ушуларды? 100 миңдеген блогерлер менен. Ошол мандатты 2 жылдан бери артымдан кууп жүрүп, башкы прокурор максатына жетти. Элдин аманатын, элдин ишенимин эртең кыяматта сураса аманатты, баш прокурор жооп берет эми ошого. Үчүнчү маселе, Матраимовго байланышы бар деп атасыңар. Урматтуу депутаттар, айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкан. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен, өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир эки китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досумге чейин жебей тургула деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер, чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармалып албайсыз беле? Мына бизди Жеңишбек Шермабатович көздү берден алып кеттиңиз. Прокурорлор кылмышты жаап атат дегенде. Эки прокурорду алып кетип, анан ошондой адамдарга күчүңүз жетпей калды. Мына баш прокуратурада 700 миң долларды алып, казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурган. Мына ишкерлердин бардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат. Баш прокуратура. Президенти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300дөгөн адам мыйзамсыз иш козголуп, жогорку соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мына урматтуу депутаттар, баш прокурор 1 жылда бир келип отчет бериш керек мыйзам боюнча. Өзүнүн прокуратурасында журналисттер чакырып отчет берип койду. Тоgoткон жок бизди. Кыргызстанда кыргыз эли Садыр Жапаровду шайлаган. Канча президент бар өзү? Садыр Жапаров президентпи же Зулушевпи? Ошол бизди мына жерден алып кеткен үчүн жооп бериш керек болчу. Анан кийинки маселе, мына эми бул баягы Матраимовго байланышы бар дегенден айтып атам да, былыйып, аппак периште болуп сүлкүлдөп отуруштун кереги жок. Эгер байланышы барлар болсо. Менин айыбым спортко жардам берген үчүн жардам берди деп айтып койгондугум ушул жерден дагы.
Мына кече профессиональный бокс өткөрдүм, Камчек Ташиев да жардам берди. Бар эле жардам берип атат, айтайын анда. Душум бузулуп калды эле, Азамат Арапбаев жардам берген. Мына министр Алымкадыр Сабирдиновичти камадыңыз. Акталып министр болуп отурат. Канчалаган адамдар ыйлап атат азыр ушу баш прокуратуранын мыйзам иш козгогонунан. Мени ага буга байланышы бар деп эле ачык эле айтып коюш керек эле. Мына жерде депутаттык комиссиянын төрагасы болуп отуруп, мына парламенттин мээнетин баш прокуратура жаап отурду кылмышкерлерди. Профсоюздардын канча мафиянын куйругун деп эледик, ачылайын деп калды эле. Эгер мен кетсем, урматтуу депутаттар, мээнет чекке кетпесин, аягына чыгарып коюңуздар. Мына эми бүт мафиянын башы ачылып калды эле. Кийинкиси, мына 2 жылдан бери издеп жүрүп, 25 жыл мурун ошто стадиондо 77 метр жер беришти эле чемпион болуп келгенне. Ошону таап алыптыр, 25 жыл турат. Кайра ала берсин. Ошону пиар кылып атышат. Кийинки, урматтуу кыргыз элим, мен дайым мамлекеттин саясатын колдоп, бардык мыйзамдарды колдоп келдим. Конституцияны колдодум, кумтөрдү колдодум, бүт баарын колдодум. Желекти колдодум, кемпирабадты колдодум. Эмне үчүн? Сиздерге барганда айтасыңар, президентти колдо деп, Ташиевти колдо деп. Мына колдодум силер айтканды. Мына итөгүндө ушундай болуп атат. Бирок бүгүн орозодо мен силерден кечирим сурап коеюн. Өзүмдү төрөгөн апам, бир туугандарым, эй бала, мына казинону колдоо дегенине карабай, мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум эле. Ошол казинону колдогом кечирип койгула, урматтуу кыргыз элим. Мен туура эмес кылып койгон экенмин. Эмнеге Акылбек Жапаров келип айтты? Колдогула, 2 миллиард жылына түшүрөбүз деп. Кече карасам 100 миллион түшпөптүр. Акылбек Жапаров 2 миллиард деп баарыбызды алдаган үчүн колдоп койдум. Мен өкүнүп атам. Казинону колдогон үчүн. Мен аркага тартам. Кечирим сурайм орозодо. Ушул нерседе ушул жерде кылдым, ушул күнөөнү ушул жерден кайра тууга келтирип кечирим сурап атам. Анан кийин, урматтуу төрага, эми болор болду. Мына Өмүрбек Бакиров менен Алимжан Фаркат Алимжановдон берекке караганда бүгүн 10-чу депутат кетип атат. Сиз келгенден бери 10-чу депутат кетип атабыз. Менен кийин токтойбу, болду, бүттү. Кыргыз парламенти үчүн өзүмдү садака чаптым мен. Кыргыз парламенти сизден акча, бийлик сурабай атабыз. Биз эркиндик сурап атабыз. Микрофондун эркиндигин сурап атабыз биз. Жогорку соттун чечимин Муртазалиевке административный чечим чыгарып койсо, ушул Кыргызстанда сот реформасы болуп атат деген деп ишенсек болобу ушул жерде? Чыңгыз Айдарбекович менен Нуржигит Кадырбековго ыраазычылык билдирем. Мен дарыланып жатканда аябай карылашты эле акчалап. Ушул жерде сурадыңыздар. Келиңиздер парламент, урматтуу эл өкүлдөр, бири-бирибизди колдосок, бүгүнкү бизге түшкөн кезек кимиңде турат эртең? Урматтуу төрага, сиз өтө жакшы иштерди кылдыңыз буга чейин. Бирок парламент сизди төрага кылганда максат ушуларды коргосун, президент менен урматтуу Ташиевден ушуларды алдырбастан сактасын деп шайлашты го. Коргоп бербейсизби бизди? Ташиевке кириш үчүн Шакиевдин кезегинде турабыз, приемныйында. Мына сүйлөй берди эле, коркутуп койдум, генералга айтып дейт. Не деген нерсе бул? Кылмыштуулук менен күрөшүлүп атат, мамлекетте өнүгүү болуп атат. Мен мына жерде депутат болуп келгенде бата берип атканда айтышкан. Сен депутат катары жакшыларыбызды жакшы деп айт, жаман болсо аны да айт деген. Мен айтып атам, мен ойлопмун. Ушул жерде министрлерди, прокурорлорду, ошол жердеги мафияны айтып атсам, аларга жардам берип атыпмын деп ойлопмун. Көрбүсө айтпаш керек турбайбы? Жөн эле сүлкүлдө отуруп, кнопка басып эле кетиш керек турбайбы анда? Элдин эркиндиги, мамлекеттин эртеңи, улуттун эртеңи кайда калат анда? Муртазалиевке эмес мандатымды. Магистралда куруп аткан микрорайонуңарда бир балага берип койсоңардан макул. Себеби алда өзүңөр чечип атасыңар. Мен бул мандатты ошол элдин колдоосу менен, ушул жерде подкуп болбосун деп президенттин буйругу менен утуп келдим эле. Тыйын тарат дейт. Тыйын тараткан болсом ат жабым алдына кетмекмин. Өзүмдүн агитаторлорумдун абетин бере албай жүрдүм. Төлөкөндөгү 17 000 элимдин үмүтү сынып калбасын деп Бишкектен койдум эле, мына көлдөн, таластан, нарынан келип колдоп отурушты штабта. Мына ушуну кече чыгарып атасыңар. Бул айли чечим чыга эле го, эмне үчүн алынды деп караладыңар? Адамга мүмкүнчүлүк бербейсиңер, ден соолук. Мына бир балабызды 30 күн кармап отурдуңар.
Бүт барын тартып алдыңар. Бул жетип атабы президент менен Ташиевке бул нерселер? Урматтуу төрага. Мен өзүм өмүр бою үйрөткөн өнөрүмдө спорт залынан лапанды алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бербедиңер го. Биз элдин атынан ушул жерде болуп аткан кылмышкерлерди айтыш үчүн ушул жерде сүйлөп коюп атабыз. Аны жөнүн айтыш керек болчу. Муртазаевке берен алдың. Сен мына профсоюз боюнча мафиянын куйругун тебелеп алдың, курортторду алгандын. Прокурорго кайша сүйлөдүң, министрлерди сындадың. Мына жердеги кылынып аткан иштерди айтып коюп атасың деп айтсаңар, мен бошотуп берип кетмекмин. Ошон үчүн сөзүмдүн аягында урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, 1 мүнөт коюп койгула. урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына кичинекей кызыл корочка бул бейишке кирген лицензия эмес. Бейишке Алла Таала киргизет. Эмне болуп атса азыр Алладан болду. Мүмкүн мени кээ-бирки дамалары чалып айтат, сен дават кыл деп атышат окшойт депчи. Биздин өнөрүбүз бар. Өнөр үйрөтө беребиз. Эгер кыргыз эли мени барктабаса, чет өлкөгө барып деле үйрөтө берем, машыктырып. Бирок биз мына жерде парламенттин эркиндиги, бул парламент кандайдыр бир администрациянын нотариусу болуп калбаш керек да. Ким сүйлөсө эле алып кирип камай койгон тур эмес. Эркиндик керек. Мен мамлекетчил катары мына жердеги митинг уюштурат экен, антет экен, мынтет экен дегендерге чекит коюп коеюн деп чыктым. Ошондук үчүн, урматтуу президент, сиз Москвада жолукканыңызда айттыңыз эле, мен бийликке барсам жаныңда болосун деп. Жаныңызда эмес, мына 1 жылдан бери жазылып атам, приемга киргизчи элек. Эгер угуп аткан болсоңуз, президент менен Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Мени чакырып угуңуздар, бүгүн тегереңиздерге кимдер топтолгонун айтып берейин. Анан каалаган чечим чыгара бериңиздер. Кыргыз элинин акыркы үмүтү болгон болчу бул. Сүйлөй бериңиз. Акаевдин маалында УУДуну 1 апта Баяман палуандын балдары менен кайтардым. УУДу талкаланбасын деп. Бакиев кан төгүлгөндө Ошто улуттар окуяда кайтардык имараттарды. Ар дайым бир учурда дагы бир президентте министр же депутат болбодум. Мен ушул Садыр Жапаров менен Ташиев келди. Эми элде эркиндик болот, патриоттук жашоо болот. Бизге окшогон балдарды далын таптап иштетет деп үмүт менен ушул жака адаманатыйдан койдум мен. Бир партияга куланып алып келбестен. Элдин колдоосу менен келдим. Бул бүгүн мейли кетире бериңиздер. Бирок убакыт келет, Алла Таала кайра алып келет. Элим кайра көтөрөт. Мен буну чөгүү, бактысыздык эсептебейм. Бактылуулук элдин арасында эркин жүргөндө, элдин жүрөгүндө жүргөндө. Чыныгы сурак бул кечеги сурак эмес. Мына менин талапташтарымды төрага билесиз. 32 күн камап жатышты, урматтуу депутаттар. Мен 6 айдан бери эч кимге айтпай жүрөм. Түндөлөрдө барып атам СМБга. Билбей атышат. Ошолорду камап жатышты. Бардыгын тилимди басып келдим тишим менен. Бирок эч нерсе таппадык 6 айдан бери. Урматтуу баш прокурор, таппадыңыз го 6 айда. Кетпейсизби эми отставкага? Сиз кеттиңиз, Матраев менен байланышыңыз бар. Артынан кетпесе мен жигит эмесмин. Сиз бүгүн баш прокурор иштегенге моралдык акыңыз жок. Толуп кетти сиздики. Эл эртең жарылса сиз күнөөлүү болосуз. Сиз бардыгын заблуждениеге алып кетип атасыз. Баш прокурор негизги мыйзамды көзөмөлдөш керек да. Анан мынтип туруп блогерлериңерди саартан кечке мени каралатпастан. Мен алардын алдында каралаган, мен Алланын алдында таза балам. Кыргыздын желегин көтөрүп, патриотторду өстүрүп жүргөн балам. Аларыңар мага өтпөйт. Урматтуу кыргыз элим, мен апамды укпай, туугандарымды укпай, ошо казинону колдоп койгон кечирим сурап, алдыңарда ак болдум. Мына кечиргиле орозодо, ал эми жалпы урматтуу парламент. Мына 10-чу депутат токтогон болсо, мен садакага даярмын. Бирок парламенттин эркиндиги ар дайым сакталыш керек деп эсептейм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Шайлообек мырза, сиз менин дарегиме 1-2 сөз айттыңыз. Мен сиз менен ак ийнеге айтышкым келбейт. Орозонун маалында бири-бирибизге гыйбат кылбайлы, бирок мен коомчулук үчүн бир сөздү калыстык үчүн айтып коеюн. Сиз менин мүнөзүмдү абдан жакшы билесиз. Колман келишинче сиздин маселелериңизди сиз кайрылган учурда мен чечип жүрдүм. Ушундай иштер болуп атканда дагы сиздин маселеңизди мен кайдыгер караган жокмун.
Айта турган жерге айтып, дей турган жерге деп коргоп келдим. Билесиз аны, аябай жакшы билесиз. Коомчулук муну билиш керек. Бул бир. Экинчиден, депутаттарга кандай иш бар, кандай иш козголот, бардыгы мыйзам чегинде. Мыйзамсыз болсо, биз дайыма мыйзамсыздыкка каршы күрөшөбүз. Бул бир. Экинчиси, сизди бул жерде сөз бербей, сүйлөтпөй койгон эч ким жок, азырда калышынча сүйлөдүңүз. Бул дагы парламенттик демократиянын бир ачык көрүнүшү. Ачык көрүнүшү. Сиз сөз сурадыңыз, бердик. Каалаган депутат каалагандай сүйлөйт. Сүйлөп келип атат. Эч кимдин оозун тыйып микрофонун өчүргөн жокпуз. Ким эмнени сүйлөсө сүйлөйт. Себеби эл сүйлөйт деп шайлаган. Парламенттин өзүнүн табияты бар, ошол табиятынан жазбаш керек. Рахмат. Бешинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр Шайлыбек Карабекович айтканына байланыштуу көпчүлүк азыр колуп беришти. Бул жагынан дооматтар айтылды. Чындыгында 13 депутат кетти. Ушул жагынан комиссияны түзбөйлү. Жогорку кеңештин ыйгарым укуктарында мыйзамдарга тийиштүү талкабания беребиз. Комиссияны түзбөйлү. 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Теулеп сепсеп биздин укуктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Туура айтылды ушул жерде, Шайлыбек Карабекович. Кандай дейсиздер, урматтуу депутаттар? Мындай болбош керек. Биз унчукпай эле отурабызбы? Демократиялык коомдо жашап атабыз деп, сөз эркиндиги бар экендиги айтып атат. Макул анда ушул негизинде комиссияны түзбөйлүбү? Мен сунуш киргизип атам, урматтуу депутаттар. Добушка коюңуз. Рахмат. Сиз жакшы билесиз, регламент боюнча буну комитетте карап, анан сунуш кагаз жүзүндө келиш керек. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде маселелерди кароого өтөлү.